Жеңиш Барпиевич, мыйзамдар кабыл алынгандан кийин өкмөттүн негизги иш-чаралары кандай болду? Өкмөт тарабынан. Мыйзамдар кабыл алынгандан кийин биз аларды аткарышыбыз керек. Анан мен белгилеп кеткендей, ушул мыйзамдар ишке кириш үчүн бүт шарттарды түзүп беришибиз керек. Түзүп бериш үчүн сиздерде эки жумушчу топ түзүлгөн, туурабы? Алар эмне жумуш аткарыптыр? Акыркы ушул 6-7 айда биз биринчиден ошол биз белгилеген нормативдик укуктук актыларды иштеп чыктык. Биринчи, экинчи ошол практикалык иш-чараларды жасадык. Бул деген мына мен белгилеп кеткен бүт укук коргоо органдарындагы инфраструктура. Бул биринчиден аябай мындай өзүнүн түйшүгү бар нерсе экен. Программалар негиздөө бул жаңы ыкма болгондуктан бизде ошол программаны иштеп чыгаткан адистер деле аз экен да. Уну биз издеп жүрүп жасадык. Сиз азыр айтып атасыз да, бул мыйзам кабыл алынгандан кийин ошо практика жүзүндө ишке ашканда гана проблемаларды билсе болот депчи. Өзү мындай анализдеген болуш керек да мыйзам кабыл алып аткандачы. Өкмөт өзүнүн оюн айтып туруш керек да. Сөзсүз биз адашуу менен өзгөртүүлөрдү оңдошубуз керек да. Минималдуу болуш керек практикадагы катачылыктарды билүүчү. Ошон үчүн мен айткам, 16 март күнү 2018 жылы ушул жерде мына Нурлан Касымбекович сиз айткансыз. Биз даярбыз бул жерде проблеманы көргөнүбүз жок деп. Стенограммада турат видеосу менен. А бүгүнкү күндөгү проблемалар мына барыңыздарга көрүнүп турбайбы? Эмне үчүн жашырып атасыздар? Иштетүү кыйын болуп атабы же жеңил эле болуп атабы? Азыр мораторий бар экен. Качан өзгөртүүлөрдү киргизебиз? Штрафты ала албай атсак. Штрафты ала албай атабыз. Турат өлчөмү. Ала албай атабыз. Качан өзгөрүү керек? Эми азыркы мезгилде мисалы үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын укугунда каралган бузуулар боюнча комиссия бар жерде штрафты ала берет. Эми комиссия жок жеринде алар комиссияны түзүп аягына чыгыш керек. Ал эми мораторий боюнча айтып кетсек, мораторий киргизилген. Бирок эгер ошол ичиндеги коллизия же болбосо пробелдерди тегиздеш үчүн, экинчиси ошол конституцияга дал келиш үчүн иштелип чыккан өзгөрүүлөр болсо, аны киргизсе болот. Бар, ошол эле 104-чү беренеге конституциянын нормаларына каршы келген коллизиялар бар. Анан айтып коеюн, эми бул механизмдерди толук кандуу качан иштеп бүтүрөсүздөр? Бир точкасы болобу, Кудай буйруса, мыйзамдын иштешин? Мындай алганда, мына бузуулар боюнча эгер сөз болуп атат да негизи, штрафтар боюнча. Бузуулар, уголовный кодекс, УПКдагы проблемалар азыр билине элек. 3 ай 4 айдан кийин билинет. Уголовный кодекстеги проблемалар билине элек. Бүгүнкү күндөгү баягы оперативный кызматкерлердин укуктарын өзүңүз билесиз, өтө кыскарып кеткен. Ошону ачык эле айтыңыздар сиздерчи. Мен акыркы соттук укуктук реформа боюнча кеңеште мен айтканмын. Азыр ушул чыккан кодекстер менен мыйзамдарды башка мыйзамдар менен дал келиш үчүн ар бир ведомствонун ички укуктук нормативдик укуктук актыларына шайкештик үчүн 200-гө жакын мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керек, жана 600-гө жакын өкмөттүн токтом долбоорун иштеп чыгыш керек. Ошол мөөнөтүн айтып бериңиздер. Качан 1 жыл, 2 жылда, же 6 айда бүтүрөбүзбү? Бул жерде жумуштун көлөмү абдан чоң. Мен ойлойм 1 жылдын тегерегин онон да ашыраак убакыт кетет болуш керек. Мен ошону айтып атам да. Мына милдеттүү автомобиль каражаттарын милдеттүү камсыздандыруу боюнча маселени биз койдук да. Мыйзам кабыл алынгандан кийин 6 айдан кийин бул механизмдер иштелип чыгыш керек эле да. Бүгүнкү күнгө чейин 10 секунд. Бүгүнкү күнгө чейин бул механизмдер иштей элек да. Дагы мына моратория киргизгенге туура болуп калды. Мына автотранспорт камсыздандыруунун суммасын ордун толтуруучу 10 секунд кошпогула. Жигиттер 10 секундту түшүнбөйсүңөр. 10 секунд дегенди түшүнөсүңөрбү? Кошулду. Урматтуу Туразакич, эртемен да сиз көтөргөн экенсиз бул маселени. Негизи бул маселе менен неме? Бул дагы өкмөткө чоң проблема алып келет. Ошон үчүн айтып атабыз. 19-жылдын 7-февралында ишке кириш керек. Ошону 21-жылга которгула деп атабыз. Азыр дагы бул жерде проблема болот.
же бизге айткыла, биз чыгарайлы мыйзамдычы. Рахмат.